7 каналдын эфирин жумалык аналитикалык программасы улантат. Аны мен Мээрим Ташыбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Ар бир шайлоочунун добушу өлкөнүн тагдырын чечет. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарга шайлоо алдында кайрылуу жасады. Мугалимдердин кесиптик майрамы добуш берүү өнөктүгүнө туш келди. Агартуучулар шайлоо алдында колжоолук болуп, өнөктүк аяктагандан кийин көйгөйлөрү менен унутта калабы? 50 миллион долларлык Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фондун түзүү. Бишкек Будапешт түз аба каттамын ачуу. Сооронбай Жээнбековдун Венгрияга иш сапары жемиштүү болду. COVID-19 кайрадан күч алдыбы? Бир суткада 200дөн ашуун адамдан вирус табылганы кооптонууну жаратты. 7 каналдын кабарчылары ушул жана башка маалыматтарды сиздерге кеңири баяндашат. Ал эми азыр болсо апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуялардын кыскача топтому. Дүйшөмбү 28 сентябрь Кыргызстанга кирип чыгуу алгоритми өзгөрдү. Москва облусундагы ФМ Сидорово логистикалык ишканасында жөө адамдар өтүүчү көпүрө урап, Кыргызстандын 51 жараны жабыркады. Президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясына жумушчу иш сапары менен барды. Шейшембе 29 сентябрь президент Сооронбай Жээнбековдун Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен расмий жолугушуу аземи өттү. Эл шайлоо менен алагды болуп жаткан учурда базар баасы кескин жогорулап, азыктар кымбаттады. Ош шаарында милиция кызматкерлери шайлоочуларды сатып алуу фактысын каттоого алды. Шаршемби 30 сентябрь өлкөнүн түштүгүндө оору жуктургандар көбөйүп, үйдө өткөрүлүп жаткан тойлор токтотулду. Кыргызстанда шайлоодо добуш берүү укугу жок адамдардын саны 5,5 миллионго жакын экени белгилүү болду. Ошто элдин саламаттыгына кам көрүү аракеттери жүрүп, 5000 вакцина берилди. Бейшемби 1 октябрь президент Сооронбай Жээнбеков каралардын эл аралык күнү менен куттуктады. Мамлекет башчы медиктерге жана коронавирус инфекциясы пандемиясында каршы күрөштө өзгөчөлөнгөн жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Ош шаарында коомдук транспорттун бардык түрүнө рейд жүрдү. Пандемия кырдаалына байланыштуу быйыл бюджет 7 миллиард сомго таңкыс болорун өкмөт башчы билдирди. Жума 2 октябрь президент Сооронбай Жээнбеков Адинай Мырзабекованын эрдик медалин анын ата-энесине тапшырды. Өлкө башчы парламенттик шайлоонун алдында кыргызстандыктарга жана талапкерлерге кайрылуу жасады. Убада берүү жагынан эч кимди алдыга салдырбаган Өмүрбек Бабанов кайрадан саясатка шымалана киришти. Кыргызстанда сыртка учкандар жана кирип келе жаткандар үчүн билеттин баасы 5 эсеге кымбаттады. Ишемби 3 октябрь Финполдун кызматкери пара менен кармалды. Ош шаары 3020 жылдыгын белгилөөгө даярданууда. Үгүт иштери соңуна чыгып, бүгүн жымжырттык күнү өкүм сүрүүдө. Расмий телеканалдардан партиялар жана талапкерлер тууралуу жаман да, жакшы да сөз айтылбоого тийиш. Бирок социалдык тармактын колдонуучулары бул эрежени сактаарына кепилдик жок. Эми жарандар добушун сатпай, эл үчүн иштеп бере турган чыныгы татыктууну тандап алуусу керек. Бул үчүн бийлик тарабынан бардык шарттар түзүлдү. Бир да партияга артыкчылык берилбей, баарына калыс мамиле жасалды. Атүгүл оппозиция катары эсептелген партиялардын бири жарыштан четтеп кала жаздап соттон утуп алды. Мында да бөйрөктөн шыйрак чыгарууну көздөгөндөр бийликти каралоого ашыкты эле, анысынан майнап чыккан жок. Президент Сооронбай Жээнбеков бул ирет шайлоодо эч кимге жан тартпай турганын бир нече ирет айтып келген. Кечээ да шайлоо алдында элге кайрылуу жасады. Анда элди өз укугун туура пайдаланып, татыктууну тандап алууга чакырды. Буга тоскоол болгон эч нерсе жок. Добуш берүүнүн купуялуулугу толук сакталат. Партия лидерлери жана талапкерлер да өз көмөчүнө гүл тартпай, элдин эртеңин ойлой турган мезгил келди. Коомчулуктун башын айлантпай, ачык атаандаштык кылууга бардык шарттар түзүлгөн. Айрымдар аны ашыкча пайдаланып жатышат. Sizlerden soralım. Biz özümüzün gelişim dolu olsunlarda bizdekin öyle koyular. Okulu desek kitap yok, telefon yok. Kırgızistan'da satmağı, cama satılmağı.
Окуучу кыздын ыйлап шайлоочуларга кайрылганы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Кичинекей кыздын добушуңду сатпа деген чакырыгы учурда эң актуалдуу болуп турат. Добуш берүү убактысы жакындаган сайын жарышка аттанган партиялар арасында компроматтар согушу күч алып, бирин-бири армансыз каралап келишти. 16 партиянын ар бири өздөрүн сүттөн ак периштедей таптаза сыпаттап, башкалардын баарын калпычы, элдин ырыскысына кол салган жемкор катары көрсөтүүгө далалат жасап келишти. Элдин добушун сатып алууга жасаган тымызын аракеттери билинип калса, өздөрүнүн айыбын бийликке оодарууга да аракеттер болду. Жымжырттык күнү гана эл баш айланткан убадалар менен көчө бетин бербеген жарнамадан арылып, эс алып калгандай. Үгүт иштери аяктап, эл кемиси жарыштан озуп чыгаар экен деп дымып турган кез. Кечке жуук Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова брифинг өткөрүп, форма 2 менен катталгандардын саны 519 миңден ашканын жар салды. Бирок алардын 62 миңге чукулу кайрадан мурдагы аймактык шайлоо комиссияларына арыздарын кайтарып берген. 32,5 миң шайлоочу 2 ирет форма 2 менен дарек алмаштырган. Айрымдар даректерин 22 жолу өзгөртүүгө жетишиптир. 42.386 жаран форма 2 боюнча 2 же андан көп жолу арыз берген. Бул парламенттик шайлоонун жүрүшүндө 32.504 жаран 2 ирет арыз берген. 5.810 жаран 3 ирет арыз тапшырган. 872 жаран 5 ирет, ал эми 3 жаран 22 ирет арыз тапшырган. Минтип 1,5 миллионго чукул жарандын дарегин алмаштырууга болгон аракеттин айрымдар добуш сатуу катары жоруп, шайлоонун таза өтөөрүнөн күмөн санап турат. Муну да керектүү партияларга жеңиш алып берүү үчүн уюштурулган бийликтин аракети катары сыпаттап жатышат. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков элге кайрылуу жасап, бул өнөктүк элдин эркин тандоосун чагылдырган адилеттүү шайлоо болуусу керектигин эскертти. Урматтуу мекендештерим, өлкөбүздүн жакынкы 5 жылда өнүгүүсүнө парламенттин сапаттык курамы түздөн-түз таасир этет. Ошондуктан ар бирибиз тандоо укугубузду сөзсүз пайдаланышыбыз керек. Бул шайлоо элдин эркин тандоосун акыйкат чагылдырган адилет шайлоо болушу зарыл. Ушул максатка жетүү үчүн бардык шарттар түзүлдү. Мыйзам базасы 1 жыл мурда аныкталды. Шайлоо эрежелери саясий партияларга, шайлоочуларга алдын ала белгилүү болду. Шайлоо адилеттигин добуш берүү жана жыйынтыгын чыгаруу учурунда гана эмес, шайлоонун бардык этаптарында камсыздоого умтулдук. Ошондой эле мамлекет башчы партия лидерлерине жана талапкерлерге кайрылып, үгүт иштерин жүргүзүү үчүн бардык партияларга бирдей шарт түзүлгөнүн белгиледи. Андыктан шайлоо мыйзамдарынын чегинен чыкпоого чакырды. Саясий позицияларды, көз карашыңарды жарыялоо үчүн эч кандай тоскоолдук болгон жок. Эми шайлоо мыйзамдарын чегинен чыкпагыла. Добуш сатып алуу мыйзам алкагында жазаларын эсиңерден чыгарбагыла. Кандай гана күрөш болсун, жеңген тарап менен бирге жеңилген тарап да болот. Жыгылган күрөшкө төйбөйт дегендей, жеке амбициясын алдырып, жеңилгендер элди бөлүп жарууга, коомдун тынчтыгына доо кетирүүгө барбайт деп ишенебиз. Элибиздин бириндигине, улуттаралык ынтымакка, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө жана мыйзам үстөмдүгүнө шек келтиргендерге мыйзам алкагында чечкиндүү чаралар көрүлөрүн унутпайлы. Президент Сооронбай Жээнбековдун мындай бейтарап кайрылуусу калыс пикирди карманган аттуу баштуулардын көңүлүн бурдурган. Кайсы президенттин тушунда болбосун шайлоо өгүтү күчөгөн маалда Акаев да, Бакиев да, Атамбаев да бийликчил партияларды ачыктан ачык эле үгүт кылууга шымаланар эле. Бул саам Сооронбай Шарипович антип ачык жан тарткан жок. Албетте президенттин курчоосунда да аркыл топтор бар. Алар бийликчил партиялар үчүн буттары үзүлгөнчө үгүткө катышып, тилдери сайрап аткандыр. Бирок бул жолку да мамлекеттик телеканалдар бардык партияларга бирдей шарт түзүп берди окшойт. Бирок ошентсе да, мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан сыяктуу бийлик колтугундагы партиялар президентке жакшы эле көлөкө түшүрдү. Кеп эми 4 октябрда. Эгер президенттик аппарат бул жолку шайлоо жыйынтыгында бийликчил партияларга жан тартпай, көз боемочулукка жол бербесе, анда президенттин кадыры гана артат. Өлкөдө боло турган ири саясий өнөктүккө дүйнө эли көз салып турат. Чет жерде жашап, иштеп жаткан мекендештерибиз да өлкө жарандарын бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, атуулдук парзды так аткарууга чакырууда. Эгер элибиз бул ирет жаңылып, болор болбос акчага алданса, бул жаңылыштыктын кесепети оор болот дешет алар. Эртеңки алдыдагы шайлооду таза өтсүн, адилет өтсүн деп чогулатабыз. Добушуңарды сатпагыла, кыргыз элим.
ар нерсенин чеги болот. Мына ошол чекке биз бүгүн келип отурабыз. Биз эгер кандай тандоо кылсак, ошондон биздин жашоо ошондой болот. Эгер коррупцияны тандасак, коррумпированный жашоо болот. Эгерде чыныгы таза, илимдүү, билимдүү, акыйкаттуу адамдарды тандасак, анда ошондой жашоо болот. Ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн добушуңуздарды сатпай, ушул эми кыргыз мамлекетибиз туңгуюкта барып тыгылып турат, туңгуюкка баратат. Ушул туңгуюктан алып чыга турган жакшы бир чыныгы элге иштей турган партияны тандайлык. Кыргызстандан алыста жүрсөк дагы дайыма жүрөгүбүздө кыргызым, кыргыз элим, кыргыз жерим, күнөстүү Кыргызстаным деген ыйык сезим турат. Ошондуктан биз кайдыгер боло албайбыз. Силерди да ошого чакырабыз. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Жумалык. Бул ирет мугалимдердин кесиптик майрамы шайлоо күнүнө туш келип калат экен. Муну айрымдар тагдырдын тамашасы катары жоруп жатат. Ар бир шайлоодо дал ушул агартуучулар партияларга кызмат кылып, керектүү добуш топтогонго жардамдашып келишет. Административдик ресурстун курмандыгы болушат. Ар кандай коркутуп үркүтүүлөргө дуушар болушат. Кооз убадаларды угушат. Бирок шайлоо аяктагандан кийин алардын көйгөйлөрү унутта калып, 30 жылдан бери өп чап маяна менен оор түйшүктү мойнуна артып келатышат. Майлуу орун талашкан саясатчылар мугалимдердин көйгөйүн эстеп деле койбойт. Мындай көңүл кош мамиледен улам мугалим болууга умтулган жаштар аз. Андыктан тармакта өз кесибинин фанаттары гана иштеп келет. Бүгүнкү күндө өлкө мектептеринде 2000ден ашуун мугалим жетишсиз. Педагогдордун аброюн жогорулатып, татыктуу мамиле жасалмайынча бул көйгөй чечилбейт дешет эксперттер. Шайлоого атсалышып жаткан партиялар деле мугалимдердин майрамын эстебептир. Алардын көйгөйүн чечүүгө умтулган бири да болбоптур. Педагогдор да мындан бүтүм чыгарып, шайлоодо административдик ресурстун курмандыгы болууга чекит коюуга мезгил жетти көрүнөт. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тарта эле билим берүү тармагында реформа жүрүп жатат. Мугалимдердин айлык маянасы көтөрүлөт деген убадалар куру сөз боюнча калып келген. Анын айынан көпчүлүк мугалимдер айлыктын жетишсиздигинен улам айрымдары базарга кетсе, кээ бирлери кесибин алмаштырууга аргасыз болушкан. Минтип сүйүктүү кесибин таштап кетүүгө орус тилинен мугалим болуп келген Элмира Абдылдаева да аргасыз болгон. Учурда ал жеке ишкерлик менен алектенип жүрөт. Болуп иштеп көрдүм. Бирок баягы учурда заманга байланыштуу, продуктлардын кымбаттыгына байланыштуу мугалимдердин акчасы өтө эле аз болгондуктан башка жумушка өтүүгө аргасыз болдум. Азыр болсо көп эле адамдар ошол мугалимдик кесиптерин таштап кетүүгө аргасыз болуп атат. Эмне себептен бардыгы эле ошо финансы акчасына байланыштуу. Мугалимдердин зарплатасы чындап айтып келсе өтө эле аз. Октябрь айынын 1-жекшембиси мугалимдер майрамы. Бирок педагогдор бул күнү кесиптик майрамын деле толук кандуу белгилебей калышы ыктымал. Себеби бул ирет агартуучулардын майрамы шайлоо өнөктүгүнө туш келип отурат. Ал эми мектептер болсо карантинге жабылган. 1-класстын окуучуларынан башкалары аралыктан билим алып, билим берүү жайларына келбейт. Билим кенин ачкан мугалимдер мамлекет тарабынан ушундай саясий өнөктүктөрдө гана эстелет. Ал эми башка учурларда унутта калып келген. Мугалимдик кесип эми бардыгы эле каалай бербейт. Ошого жараша ошо бүтүрүүчүлөр, мектеп бүтүрүүчүлөрү жогорку окуу жайларга тапшырууда, кесип тандоодо ошо мугалимдик кесипке дагы кызыктыруу жана колдоо көрсөтүү максатында жогорку окуу жайларында ошо педагогикалык багыттагы окуу жайларды ошо бүтүрүүчүлөргө мындай льгота катары жеңилдик берүү маселеси каралган. Андан тышкары ошо жаш кадрларды мектепте иштөөгө тартуу боюнча дагы жергиликтүү бийликтер мүмкүн болушунча колдоо көрсөтүп келишет. Билим берүү тармагында жылыштар бар делген сөздөргө көпчүлүк ишенбейт. Айлык акынын аздыгы мамлекет тарабынан мугалимдерге көңүл жубатаарлык колдоо болбогондуктун айынан агартуучулардын бир дары кесибин таштап кетишкен. Мугалимдерге колдоонун жоктугу окуучуларга да залакасын тийгизип, дүйнөлүк билим берүү борборунун тестирлөөсүндө кыргызстандык окуучулардын билим деңгээли төмөн экендиги белгилүү болгон. Мугалимдерди биринчи орунга кое турган кесип бул негизинен. Себеби дегенде атамгасын тааныткандан баштап ошо өмүр бою биздин жашоо келечегибизге даңгыр жолду салуучу ошо мугалимдер болуп эсептелинет да. Тилекке каршы азыркы күндө эч бир мугалимге мындай көңүл бурулбайт. Көңүл бурулганда кандай? Бийликтин арыгын чапкан жанагы бир нерсени айтса кыңдабай аткарган гана мектеп директорлори, мугалимдер гана
Biraz эле bağlanып kalbasa көпчүлүк учурда мугалимдердин айлыгы төмөн болгондугуна байланыштуу öyle bağlanбай келет жана кандай десем мамлекеттин өгөй баласындай эле болуп калган да. Анын үстүнө мугалимдерге пандемия жаңы сыноолорду алып келди. Буга чейин класста эле билим берип, үйгө тапшырма берген соң өз иштери менен алек болгон мугалимдер эми ар бир окуучуга сабакты өз алдынча түшүндүрүү зарылдыгы келип чыкты. Буга 2-3 эсе көбүрөөк күч жана убакыт сарпталып жатат. Ага кошумча мугалимдерге керектүү шарттар түзүлгөн эмес. Алар бардык чыгымдарды өз чөнтөгүнөн сарптоого мажбур болуп келишет. Мисалы, ноутбук алыш үчүн эле мугалим шаарга келсе 23 000, эптеп акчасын таап кайра келгенче 30 000ге көтөрүлүп атат. Демек, бул эле мугалим үчүн бир көйгөйдүн бири, себеби ал өз ишинде ал жөн эле алып аткан жок. Окуучуларды окутууда ал үйүндө каражатты өзүнүн ишинин, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн алат. Себеби мугалимдер көбүнчө эгоист. Биринчи кезекте ал өзүнүн иши аткарылыш керек. Андан кийин башка иштерге, үй бүлөсүнө, бала чакасына анан көңүл бөлүнөт да. Тиешелүү шарттардын түзүлбөгөндүгү да жаштардын мугалимдик кесиптен көңүлүн кайт болушуна себеп болуп жатат дешет адистер. Учурда өлкө боюнча мектептерде 2250 педагог жетишсиз. Бул статистика ар апта сайын өзгөрүп турат дешет министрлик өкүлдөрү. Жогорку окуу жайларынан педагогикалык кесипке ээ болуп 2063 бүтүрүүчү келе жатышат. Алар келсе жетишпеген орундар толукталат деп ишенип турушат. Бирок окуу жайды жаңы бүтүп келген адистер ишке толук даяр эмес болуп, билим берүүнүн сапаты да төмөндөп кеткени айтылып келет. Ал сабактардын натыйжалуулугун арттыруу үчүн тиешелүү аракеттер көрүлүп жатканы айтылууда. Ошо жерлерден мугалимдер кандай билимдерге муктаж экенин, ошо методикалык жактан кандай жетишпегендиктер болуп атат, сабактарына катышып, ошол көйгөйлөрдү аныктап келгенбиз. Ошого жараша Кыргыз Билим Берүү Академиясынын кызматкерлери вебинарлардын сериясын өткөрдү да. Ошол элдер менен баарлашуу, өзүнүн пикирин элге жеткирүү, дагы көндүмдөрүн калыптандырышыбыз керек деп. Ошолор механизмдерин, ошо технологиялары кандай жолдору бар жөнүндө дагы вебинарларды өткөрдүк. Ал эми шайлоо жакындаган сайын мугалимдер саясатчылардын куралы болуп калышат. Мектеп директорлору керектүү партияга добуш берүүгө ата-энелерди үндөгөн учурлар бул үгүт өнөктүгүндө да көп болду. Бишкек шаарындагы номер 4 мектеп гимназиянын директору Илита Пак мугалимдерге шаардан алыс жашаган ата-энелерди форма 2 менен катталып керектүү партияга добуш берүүгө үндөгөнү жакында эле интернетте жайылган. Дагы бир айым депутат Ош облусунун Өзгөн районундагы мектеп директорун мугалимдер башка партияга иштеп жатат деп опузалаганы боюнча маалымат тараган. Сыртка айтылбаганы менен мындай көрүнүш дээрлик ар бир мектепте болуп жатат дешет эксперттер. Шайлоо алдында кол жоолукка айланган мугалимдер өнөктүк аяктаган соң баягы эле аз маянасы, жарыбаган жашоосу, толгон токой көйгөйлөр менен унутта калышат. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, жумалык үчүн. Апта башында мамлекет башчы Венгрияга расмий иш сапары менен барып, пайдалуу макулдашууларга кол коюп кайтты. Будапештке жетери менен өлкөнүн премьер-министри Виктор Орбан менен бейформал жолугушту. Ошондой эле Будапешт шаарындагы баатырлар аянтына гүл чамбар коюп, венгер ишмерлеринин элесине таазим кылды. Андан соң чакан жана кеңейтилген форматтагы сүйлөшүүлөргө жол ачылды. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Сооронбай Жээнбеков менен Виктор Орбан Кыргызстан менен Венгрия ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту. Президент Сооронбай Жээнбеков Венгрия Кыргызстандын Европадагы биринчи стратегиялык өнөктөшү болуп калганын баса белгиледи. Бул сапарда эки тараптуу кызматташууну кеңейтүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Анын ичинде 50 миллион доллар өлчөмүндө насыялык линиясы менен Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фондусун түзүү жөнүндө макулдашуу. Венгриянын окуу жайларында кыргыз студенттер үчүн квоталардын 2 эсеге көбөйүшү жана Бишкек-Будапешт түз аба каттамын ачуу пландары белгиленди. Мамлекет башчысынын расмий визити Будапешт шаарындагы сейил бактардын бирине жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымын ыйгаруу аземи менен уланды. Улуу жазуучунун жаркын элесине болгон урмат сый мамлекет башчынын ыраазылыгы менен коштолду. Мамлекет башчынын иш сапарындагы жагдайларга кабарчыбыз кеңири токтолот.
Будапешт, Кармелита сарайы. 29 сентябрь. Президент Сооронбай Жээнбеков, Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан, Ардак Кароолу жана улуттук атчандар отрядынын коштоосунда расмий иш-чара башталды. Аскердик оркестрдин салтанаттуу маршынын жаңыруусу менен аскердик сый-урмат аяктап, андан соң Кармелита сарайынын фойесинде кол алышуу жана сүрөткө түшүү аземи болду. Жалпысынан Кыргыз-Венгр кызматташтыгы боюнча 12 документке кол коюлду. Бир катар келишимдер менен Кыргыз-Венгр өнүктүрүү фондун түзүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Жээнбеков бул фонд ушул жылдын аягына чейин иштей баштайт деген үмүт бар экенин белгилеп, 50 миллион долларлык өлчөмдөгү насыялык линия ачылып жатканын кабарлады. Саясат талдоочулар өлкө башчынын Венгрияга болгон сапары аркылуу эки өлкөнүн бир катар тармактарында алака катыш жанданарына жол ачылат дешүүдө. Кыргызстандагы экономиканы өнүктүрүүгө, бизнести, чакан бизнести колдоого багытталып атат. Андан башка дагы Кыргызстан негизи мындай илимий негизде кызматташа алышат. Венгрия азыр байкасаңар, жанагы көчмөн оюндар болгондо келген, анан өзүбүз гун катар илгери тарыхтан бери биз гундан чыкканбыз деп, түрк цивилизацияга жакындап атышат. Венгрлер биз гунбуз деп, премьер-министр аябай тыкыз байланыш Турция менен, Орто Азия менен азыр күчөтүп атышат. Андан тышкары кош салыкты жоюу, инвестицияларды коргоо, саламаттык сактоо, экономиканы санариптештирүү, айыл чарбасы жана башка тармактагы келишимдер да кабыл алынды. 29 сентябрдагы расмий визиттин алкагында өлкө башчы Венгриянын президенти Янош Адер менен да жолукту. Өз сөзүндө Жээнбеков Венгрия президентин эки тараптуу кызматташтык стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине чыкканы менен куттуктады. Ал жогорку деңгээлдеги туруктуу сүйлөшүүлөр мындан ары көп тармактуу жана Кыргыз-Венгр кызматташтыгын активдүү өнүгүүгө мүмкүнчүлүк берерине ишенимин билдирди. Дагы туризм багытында дагы тыгыз мындай байланышсак болот. Венгрлер өздөрү ошо Кыргызстанга кызыгышат, себептен де жана кыпчактар дагы Кыргыздардын бир бөлүгү катары эсептелет. Анан алар өздөрү дагы ошо кичи кыпчак жана улуу кыпчак деген баягы мындай калктуу пункттары, шаарлары бар. Мына ошолордун негизинде алар да бизге мындай Kırgızistan'a gelip görüp getsek de. Иш сапардын алкагында Будапешт шаарындагы бакчалардын бирине залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун наамын ыйгаруу аземи болуп өттү. Өлкө башчы мындай иш сапар Кыргыз-Венгр кызматташтыгын жакшы деңгээлге көтөрүп, алаканы күчөтөөрүн белгиледи. Эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган документтерге кол коюлду. Булар Европа өлкөлөрүнө болгон жолду ачат. Дароо эле анын натыйжасын күтүү эрте дейт Айылчы Сарыбаев. Президент барып байкап келди. Себеби бизде азыр мына шайлоо өтөт, шайлоо өткөндөн кийин согуш ачабыз дегендер толтура, кырылышабыз дегендер толтура. Алар кимге жамандык кылып атканын, эмне үчүн жамандык кылып атканын сезер экен. Кыргыз элинин өзүн жаман абалга кептеп атканын түшүнөр экен. Мына ушуну байкайын деп барып келди президент. Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1991 жылы түзүлгөн. Бул өлкөнүн элчилиги Бишкекте быйыл февраль айында ачылган. 2018 жылы Венгр өкмөтүнүн башчысы Кыргызстанга расмий сапар менен келип кеткен. Эки өлкө негизинен айыл чарба, фармацевтика тармагында да кызматташат. Мындан ары жүздөгөн кыргызстандык студенттер Венгриянын жогорку окуу жайларында квоталык негизде билим алышына мүмкүнчүлүк кеңейди. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, жумалык үчүн. COVID-19 илдети кайрадан жандандыбы? Соңку суткаларда илдетти жаңы жуктуруп алгандардын саны 200дөн ашканы кооптонууну жаратууда. Күздүн салкын күндөрү башталып, суукка урунуп чүчкүргөндөр көп болууда. Мындай маалда сыртка чыкпай, элден обочолонуп, өзүн жылуу кармоо маанилүү. Себеби өнөкөт оорусу барлар сасык тумоо жуктуруп алса, кесепети оор болоорун дарыгерлер эскертип келишет. Кадимки сезон сайын каптаган сасык тумоо илдети организмди алсыратып, COVID-19 илдетинин үстөмдүк кылуусуна жол ачышы ыктымалдыгы айтылып келет.
Бирок жарандар дарыгерлердин эскертүүсүн кулак сыртынан кетирип жаткандай. Аш тойлордун сезону башталып, жерлерде, кафе-ресторандарда жана үйлөрдө элди коноктогондор болууда. Барбай койсо куят, элден калбайлы деп, киши көп топтолгон жерлерге барып, илдетти илештирип алып, карыгартаңдарга жуктуруунун кесепети кандай болоорун жаз жай мезгилинде көрдүк. Эл башына келген оор сыноодон сабак албаган ырчы чоорчулар филармониянын алдына чыгып, иштегенге уруксаат бергиле деп талап кылганы коомчулуктун нааразылыгын пайда кылган. Илдет боюнча соңку кырдаалга кабарчыбыз токтолот. Соңку бир сутка ичинде Кыргызстанда 141 адам коронавирустан айыгып, 128 киши илдетти жуктуруп алды. Бир жаран каза тапты. Ушуну менен COVID-19га кабылгандардын жалпы саны 47.184 адамга жетти. Ал эми сакайып чыккандар өлкө боюнча 43.278. Оор кырдаалдан сабак албай кайра күчөгөн оорудан биринчилерден болуп дарыгерлер садага чабылып жатканы өкүнүчтүү. Бул аптада эң жогорку көрсөткүч жума күнү катталды. Анда бир суткада 215 адамдан аныкталган. Ошол эле күнү 28 медицина кызматкери илдетти жуктуруп алган. Биздин медицина кызматкерлери дагы элдин арасында болуп атат. Элдин ичинде элдин катмарында ошол эл катары эле момтип жугузуп алып атышат. Анткени бул дагы бир маселеси ошол тийиштүү айтылган шарттарды карманбастан берилип аткан жанакындай санитардык талаптарды аткарбагандыктан мына бүгүнкү күнү ушинтип ооруга дуушар болуп атат. Бул аптада коронавирус менен ооругандар көп каттала баштады. Дарыгерлер шайлоодогу үгүт иштериндеги адамдардын массалык чогултуу оорунун жайылышына шарт түзүп бергендигин айтышууда. Деген менен партиялар жоопкерчиликти алган жок. Эл биз менен жолугууга өздөрү ашыгып келип жатат, кантип тособуз деп актанып жатышат. Кайдыгерликтин кесепетин COVID-19га чалдыккандардын статистикасы тастыктап жатат. Маска менен аралыкты сактап, аралыкты сактап, ошол агит үгүт иштерин жүргүзүүгө катышса, анчалык коркунуч болбойт болчу. Негизинен ушул санитардык эпидемиологдук норманы толук сактабай, маска, бет кабы жок, жакын отурушуп, чогуу бирге болуп аткандын негизинен бул бүт жерде, базарларда деле, магазиндерде деле, ошол эле үгүт иштеринде деле ушул нерсе сакталбаган үчүн мүмкүн рост кетип атат. Бирок мен түшүнбөйм, эмне үчүн мындай катуу чара көрүлбөйт. Ошол шайлоо үгүт ишине катышып аткан партияларды жоопкерчиликин караш керек да. Эмне үчүн 5.000, 10.000 деген адамдар топтоп алышат. Ал адамдардын өмүрүнө кооптуу акыбал жаратып аткандык болот да. Мындай орусча айтканда осознанно жасап атат да, ошону билип туруп таркап кетет деп. Ушул кооптуу акыбал жараткан элдин өзү да. Анан кээ бирлер турмачы элди эмне күнөөлөйсүңөр дейт да. Эл деген сиз, мен, тиги жигиттер ушул бешөөбүз туура эреже колдонсок, анда инфекция тарабайт да. Анан өзүбүзгө айтышыбыз керек да. Биз өзүбүздүн колубузда, тагдырыбыз. Илдеттин кайра күч алышына бир гана партиялар санитардык талапты эске албай өткөргөн жыйындары себеп эмес. Күз мезгили келип тыюу салууларга карабай тойлор көбөйгөн. Бишкекте ырчы чоорчулар митингге чыгышты. Алар абал кооптуу болуп баратканына карабай тойлорго уруксаат берүү талабын айтышууда. Өнөр адамдарынын бул талабы бийлик тарабынан да, коомчулук тарабынан да колдоо таппады. Негизинен кафе-ресторандар жапкан туура эмес. Анткени бул кафе-ресторандарда санитарлык нормалар сакталат да. Бүгүн айрыкча жаш балдарыбыз, ошол той болгон жерге балдар барат, ата-энелер барат. Бир үй бүлөдөн 2 адам барса, ошол канчалаган көчөлөргө, үй бүлөлөргө жуктуруу болот да. Менин жеке жарандык көз карашымда кичине эртерээк. Жок дегенде жаңы жылдан кийин бул маселеге кайрылганга туура келеби же май айына чейин, 1 жылга чейин биз ушундай чоң иш-чараларга кескин түрдө тыюу салышыбыз керек. Апта башында республикалык штаб чукул жыйынга чогулду. Премьер-министр Кубатбек Боронов вирустун 2-чи толкунуна жакшы даярдык көрбөгөнү үчүн саламаттык сактоо министрине жана статс катчысына сөгүш берди. Аймактарда алдын алуу иш-аракеттери боюнча тапшырмалар коюлду. Республикалык штабтын жыйынынан соң эртеси күнү жерлерде облус жана шаар башчылары аракетке келди. Өзгөчө оору көп катталып жаткан Баткен, Жалалабадда санитардык талаптарга жана эрежелердин сакталышын көзөмөлдөгөн рейдтер күчөтүлдү. Баткен шаардык мэриясы үйүндө көп сандагы адамдарды чакырып той өткөрүп жаткандарды текшерүүгө алды.
Ал эми Жалал Абад шаардык мэриясы күн сайын тойкана ресторандарга рейдке чыкмай болду. Мэрия эскертүүсүз айып пулга жыгуу жана электр жарыгын өчүрүп коюу чарасын колдонууда. Ош шаарында коронавирус оорусунун жайылы баштаганынан улам Ош шаарынын вице-мэри жана санитардык дарыгерлер менен биргеликте атайын рейдке чыгышты. Бүгүнкү рейдке транспорт башкармалыгынын адистери дагы тартылган. Мында санитардык талапты сактабаган коомдук унаалар четтен табылды. Закрытый помещениеда тез жугат. Мына думшукталып келатасыңар, же сүйлөс, же жөтөлсө бардыгыңарга жугат ошол. Эң туура. Карагыңар да. Жетекчилер кичине контроль кылып койбосо элде турат. Эми түшүнбөй калдым, элдер балдарыбыз мектепке барбай атат ушунун эсебинен. Туура. Жетекчилер кандай кыйналып атат, мына ишкана жабылып атат. Кандай кыйналып атабыз? Базарда эме болуп атат. Маскасы жок чыккандар үчүн азыр мына водитель да штраф төлөйт. Эсиңиздерге сала кетсек, тажы вирусу кайрадан каттала баштагандыктан Баткенде 118 номери ишке киришти. Убактылуу стационарлар даярдалып, дары-дармектердин кору камдалды. Саламаттык сактоо министрлиги жалпы журтка кайрылуу жасап, жапа-тырмак күрөшүүгө жардам сурады. Ал үчүн элдердин бет кап тагынып, санитардык эрежелерди сактоосу, адамдар чогулган жайлардан оолак болуусу жетиштүү. Роза Акматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал, жумалык үчүн. Сиздер апта ичиндеги урунтуу окуяларга сарасеп салган жумалык аналитикалык программасына күбө болдуңуздар. Аны мен Мерим Ташыбекова алып бардым. Алдыда күтүп турган өнөктүктү татыктуу өткөрүп алалы. Балдардын келечегин ойлоп, добушуңузду сатпаңыз. Амандыкта көрүшөлү.